Umar radıyallahu anh күндөрдүн биринде Химис шаарына келип калып, айтты: "О Химис эли, кандай экен силердин башчыңар?" деп сураганда алар арызданышты. Ушул күндө ахли Химис элдеринин Куайфатус Сугро деген ат менен таныган баягы башчыларына арызданган күн деп белгилүү эле. Ошондо Умар радıyallahu anh алардан сурады: "Кандай экен силердин башчыңар?" Биздин тил менен айтканда шаар башчы. "Мериңер кандай экен?" дегенде арызданды 4 кемчилдиги бар экен. Биринчиси, ал бизге чыкпайт, күн бийик көтөрүлгөнгө чейин. Ошондо Умар радıyallahu anh айтты: "Охо, чоң нерсе экен бул" деди. Экинчиси, ал бизге түндөсүндө такыр жооп бербейт. Эшигине барып калсак түндөсүндө бир маселе менен эч кимге жооп бербейт. Ого, бул да чоң. Андан дагы эмне дейсиңер десе, алардын ай сайын бир күнү бар, ал күнү бизге чыкпай коёт. Умар радıyallahu anh айтты: "Бул дагы чоң экен." Дагы эмне десе, күндөрдүн бир күнүндө эсинен танып калат, куду эле өлгөндөй болот деди. Ошондо Умар радıyallahu anh фажамаа Умару байнахум ва байнахум ва кала: "Аллахумма ла туфайил ра'и фихил яум." Умар радıyallahu anh буларды уккандан кийин Саид ибн Амир радıyallahu anh'ны чакырды. Андан коомун чакырып алып келип, чогуу бир жерге олтургузду дагы, андан кийин сурай баштады да. Ошол сурагандан мурда мындай деп айтты: "О Аллахым, менин оюмду бүгүн ката кыла көрбө" депчи. Ушул жерден биз түшүнсөк болот, эгер кайсы бир адамдар экинчи бир адам туурасында сүйлөп келсе, экинчини укмайынча, экөөнү беттештирмейинче болбойт. Ошондуктан бир тараптуу уга берсең, чоң проблемаларды ойлонуп, ошого кирип кетесиң. Ошолор менен бирге боло аласың да. Себеп Умар радıyallahu anh'га айтты го, ушундай кылат деди. Сыртынан карасаң туура. Кантип эле түндө бирөө эшигине келсе, шаар башчы болсо, чыгып койсо эмне болот? Чыкпайт экен. Bir ayda bir gün çıkpay koyot eкен. Эртерээк жумушка чыкса эмне болот? Умар радıyallahu anh ошол үчүн айтып жатты да, өтө чоң маселе турбайбы? Охо, бунусу дагы чоң маселе турбайбы депчи. Бирок эреже ушундай бир тараптуу угуп алсаң, ошол жакты оп, жаман экен дей бересиң да. Андан Умар радıyallahu anh эмне кылды? Чогулту, олтургула кегиле деди дагы. Умар радıyallahu anh Аллага айтты: "О Аллахым, менин оюмду бүгүн ката кылбачы" деп. Аллах Умар радıyallahu anh'га ушундай бир басират, көрөгөчтүк берген эле, адамды карап туруп, бир аз сүйлөшүп байкагандан кийин ал адамдын кандай экенин, эмнеге жөндөмдүүлүк экенин, алдамчылыкабы же такыбалыкабы, же жалганчылыгы, же чагымчы баарын байкап коет эле да. Алла ушундай көрөгөчтүк берген. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Менден кийин пайгамбар болгондо Умар болмок." Эмне үчүн? Аллах таала көп нерсени илхам кылып турат эле жүрөгүнө. Бул мындай болуш керек эле, бул мындай болуш керек эле деп көп нерсеге Аллах тараптан бат илхам келип турат эле, жүрөгүнө салынып турат эле да. Аллах, мен дагы бул Саид ибн Амир радıyallahu anh'ну жакшы адам деп ойлогон болчумун. Бул адамды мынчалык деңгээлге барбайт деп ойлогон элем. Ушундай болуп кеттиби деп, Аллах ошо оюмду ката кылбачы, мен муну жакшы адам деп ойлогон элем деди. Анан ма ташкуна минху, эмнени арызданасыңар, эмне дейсиңер, айткылачы кана бетиге. Кээ бир жалганчылар бетине келгенде айта албайт. Кээ биркилер эмне кылат? Кой, мен атымды айтпа. Ушундай деп айтып кой, бирок мен атымды айтпа дейт. Аслында сен түлкү турбайсыңбы? Карышкырды салып койбо, кой турат, мени көрдү деп айтпа, кene кой чуруп коет мени депчи. Сиз билиңиз кайсыл жерде мен анын алдыга бара албаймын, мен жаман көрүнбөй эле коеюн, мен атымды айтпай эле кой деп секрет болсо, артында жалганчылык бар. Ошол үчүн Умар радıyallahu anh алдын алып келип айткыла, эмне дейсиңер? Калу ла яхружу илайна хатта ятаала нахар. Күн бийик көтөрүлгөнгө чейин бул бизге чыкпайт. Эртерээк чыкса эмне болот багындаттан кийин? Кала Саид радıyallahu anh айтат: "Валлахи маку ин кунту ла акраху зикраху лейса ли ахли хадимун фа'ажину ажини сумма ажлису хатта яхтамира сумма ахбизу хубзи сумма таваддау сумма ахружу илайхим." Аллахка касам, албетте мен каалаган эмесмин бул нерсени силерге айтканга. Мен айткым келбейт эле, бирок эми бүгүн мага жала жаап жатасыңар, тухмат кылып жатасыңар, айтайын. Айткым келбейт эле.
Menin үйümdө, menin үй бүлөмдө кызматчым жок. Ошол доорда ар бир адамдын үйүндө үй кызматын кылган кызматчысы бар эле да. Бизде дамахазака деп коёбу эле. Үй кызматчысы болот эле. Эми бир шаардын башчысында жөнөкөй адамдар да бар, бирок шаардын башчысында жок. Аны эч кимге айткан эмес эле. Айтпайт болчумун, бирок бүгүн айтпасам болбойт экен. Мен өзүм камыр жасаймын. Камыр көп күнгө чейин күтүрүп отурам. Андан нанды бышырып, тамактанып, андан кийин дарат алып чыгып келем. Ошо кызматчым жоктуктан ушул иштерди кылганга убакыт кетип, күн бир аз көтөрүлгөндө чыгып калып жатам деди. Умар радиаллаху анху айтты, "Дагы эмне дейсиңер?" Алар айтты, "Түндөсүндө эч кимди кабыл албайт." Ошол да айып болуп саналат. Умар радиаллаху анху айтты, сурады, "Эмне дейсиң?" Ал айтты, "Мен бул нерсени дагы айтканды жактырбайт элем. Мен ушул нерсени жашырып койдум эле. Макул эми айтайын. Мен күндүзүмдү элдерге, түндү Аллахка бөлүп койгонмун. Күндүзү кечке элди кабыл алам, эл менен болом, түнкүсү мен Аллахка ыйлаймын." Себеби падышанын үстүндө эки жоопкерчилик бар. Жол башчылардын үстүндө, ар бир иштин жоопкерчиликтүү адамдын үстүндө эки нерсе бар. Бир бар элдин маселесин караш, түндөсүндө күчү жетпеген маселелерди, келечектеги маселелерди Аллахтын алдына жалбарып ыйлаш керек. Ошол үчүн кылат эле, күндүзүндө мен элдин мамилесин карап, элдин маселесин карайт элем. Ал эми түнкүсү болсо Аллахка ыйлап, Аллахка бөлгөнмүн. Андан кийин айтты, "Дагы эмне дейсиңер?" Айтты, "Бул бир айда бир күн чыкпай коет. Ошону айтсынчы." Айтты, "Менин бир айда бир күн чыкпагандыгымдын себеби, мен айттым го жана кызматчым жок деп. Мен ошол күнү кийимди жуамын. Жана кийимимди кургатамын. Кийимим кургаганда аны укалап, жумшатып, кийип чыкканга чейин кеч кирип кетет." Демек, кызматчысы жок эле эмес, бир даана кийимден башка кийим да жок экен. Ошол кийимди жууганымда, ал кургаганга чейин мен чыга албаймын. Ошол үчүн бир айда бир жолу кир жуамын, ошол бир кирди жууганга чейин мен чыга албай калам, ошону курганга чейин. Себеп кызматчым жок, аны жууп даярдап турганга деди. Анда дагы эмне дейсиңер дегенде, күндөрдүн биринде отуруп эле бир эсинен танып калат, өлүп калганга окшоп, эмне болот билбейбиз, бул оорукчанбы дегендей кылды эле. Айтты, "Мен Хубайб Ансари радиаллаху анху Меккеде кыйналганын көргөнмүн." Хубайб деген сахаба Меккеде туткун кылып, Меккедеги капырлар алып барып, ал Хубайб радиаллаху анхунун денесини кескилеп азаптап, курма дарагына асып койгон эле дейт. Ошол Хубайб радиаллаху анхуну ошентип асканда, бул Саид ибн Амир радиаллаху анху, азыркы бизче айтканда губернатор болгон же болбосо шаар башчы болгон адам мушрик эле дейт. Көрүп турганмын. Ошондо мусулман Хубайб радиаллаху анху кыйналып дарак асып коюп туруп, мушриктер мыскылдап мындай деген, "Кандай дейсиң, сенин ордуңа Мухаммадты ушинтип асып алып кыйнасак эмне дейсиң?" дегенде, кээ бир уламалар айтат, ошондой шарт койгон дейт да, "Сен Мухаммадты сөгүп тилдесең, биз сени коюп жүгүрөбүз" деген да. Ошондо Хубайб радиаллаху анху айтты, "Мен үй бүлөм менен, балдарым менен тынч жашасам, пайгамбар алейхисаламга бир тикен сайылып калганын каалабайм. Тикенектин кирип кеткенин каалабаймын" деп. Ошентип, "Я Мухаммад" деп жан берип кете берген. Мен ошол күндү эстедим дагы. Ошол акыбалда Хубайб радиаллаху анху кыйналып турганда, мен жардам бербей калтырып койгонмун. Жардам берсем болот эле, мушрик элем. Ошол күнү иман келтирген эмес элем. Бирок ошол кылган ишим үчүн Аллах мени кечирбейт го деп кулап түшөт элем дейт. Ошондо Умар радиаллаху анху эмне деди? "Алхамдулиллах, Аллахка мактоолор болсун. Аллази лам юфайил фирасати, менин көз карашымды ката кылбады" деп айтты. Эмне болду? Падышаларга арызданып бара турган жалганчылар болот. Башчыларга, акимдерге, губернатор, кайсы бир бийликтин ээси болсо, ушакчылар чуркап барат. Ушакчынын сүрөтү түлкүгө окшош болот. Биринчи сен аябай мактап туруп бирөөдү баштайт. Ишиңди бүтүргүң келсе, өзүңдүн ишиңди бүтүрө бербейсиң. Эмнеге бирөөдүн шамын өчүрүп жатасың? Ошондой эмне кылат эле, ушинтип жалган айтып, Умар радиаллаху анхуга бир нерсе кылып, эмне кылды? Саид ибн Амир радиаллаху анху жамандайбыз деп, жаман деп ойлоп тапкандарын карасаңыз, бирөөсү дагы айып эмес да. Билет болчу кызматчысы жок экенин. Билет болчу башка кийимин да жок экен. Бирок аны айткан жок да. Айтса болот эле, сиздин бизге коюп берген башчыңыз, губернаторуңуз ушунчалык жакшы адам,
анын кызматчысы жок, өзү кызын кызмат кылат жөнөкөй адам, ушунчалык байлыкка кызыкпаган адам айрдайым бир кийим менен отурат, башка кийими жок бул адамдын деп айтса болот эле го. Андай деген жок. Себеп анын местасы керек, анын кадыр баркы керек, анын аброю керек, ал адамды кулатыш керек, жок кылыш керек, жамандаш керек. Ошондо эмне кылды Умар радиаллаху бардыгын сурап тактады дагы. Акыркы маселесин караңыздар. Диндеги бир адам кыйналып турганда, дин кыйналып, жетим болуп, бүгүн динге жардам бере турган эч ким жок болуп турганда, жардам бербей койсо канчалык чоң күнөө экенин ушул Саид радиаллаху анху айтып атат. Эмнеге? Себеби ал адам мушрик эле. Бирок мушрик болсо дагы ошол мен өн чыкпай карап тургандыгым үчүн Аллах таала мени кечирбей коет го деп ойлойм деп эсин жоготуп коет да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дин маселеси болуп турганда, дин кыйналып турганда, бир диндар адам кыйналып турганда, жалпы бир мусулман эле кыйналып турганда жардам колубузду сунуп, колубуз менен болсо, кол менен жардам берелик, тил менен жардам берелик. Кыскасы жардам бергенден колубузду тартпашыбыз керек. Бул мусулмандын сыфаты эмес да. Ошондо Умар радиаллаху анху эмне кылды? Макул анда деп Фабааса илайхи би 1000 динар. 1000 динар берди да. Саид радиаллаху анху жамандап келген адамдарга угуп өтүп эч кандай айыбы чыкпай калды эле. Кайра Умар радиаллаху анху таңыркагандыгынан менин ойлогонумдай адам экенсиң, даже андан да жогору экен деп сүйүнгөнүнөн 1000 динар белек кылды. Элестетип көрүңүз, 20 динар бүгүн 260 миң сом болот. 20 динар. 1000 динар акча берди белекке. Мен сага иштетип койчу, сенин кедей экенсиң, эч нерсең жок турбайбы депчи. Истаин биха ала амрик. Иштериңе кичине анча-мынча каражаттарын карап, үй-бүлөңдү, үй-бүлөңдү кызматчыларын карап ал деди эле. Үйгө апарып аялга айтса, аял айтты: "Алхамдулиллахиллади агнана ан хидмати." Аялдар бираз башкача ойлонот. Аллах Таалага мактоолор болсун. Эми сиздин кызматыңызга муктаж эмес экенбиз. Буга кызматчы сатып алабыз дагы, кызматчы биздин кызмат кылат. Ато буга чейин неудобный болгонмун, сиздин кызматыңызды көрө берип депчи. Факала лаха Саид радиаллаху анху айтат: "Фахаллаки фи хайрин мин залика." Мындан дагы жакшыны айтсам кандай дейсиң? Кызмат сатып алсак, көбүрөөк нерселер сатып, кийим-кече сатып алсак, аялдар заматта ошону ойлонот да. Кандай дейсиң? Үйдө ремонт кылып, кичине андай төшөк-көшөктөрдү жаңылап койсок, анан жакшы болуп калат да. Заматта ошондой ойлондагы сиздин кызматыңыздан бизди муктаж кылат экен, Аллах Таалага мактоолор болсун деди. Андан дагы жакшыны айтпаймынбы десе? Макул айтыңыз. Надфауха ила ман я'тина биха ахважа ма накун илайха. Ушундай бир адамга берели акчаны. Биз ушунчалык муктаж болуп, эч ким жардам бербей калган убакта шарт бизге бере калса, ошол күнү керек болот бизге деди. Аял ошондой кылалы, туура айтасың, сен бүгүн кичине жашап турабыз макул, бирок ушундай убакыт келет экен, ойлоп калды, кайсы күн экен ал депчи. Ушундай бир адамга берип коелу, биз аябай кыйналып турганда алып келип берип турбайбы десе, макул ошондой кылалы деди. Ошондо бирөөдү чакырды дагы, ишенген бир адамгачы. Айтты, бардыгын кичинекей кылып бөлүп, эмелерге салды. Фасарраха сураран, сумма кала инталик бихадики ила армалати али фулан ва ила ятима али фулан. Капчыктарга салып кичинекей кылып, мынаны паланчынын калып кеткен аялыга бер, күйөөсү кайтыш болуп кеткен эле. Паланчы жетим балдар бар, ошонун балдарга мынаны берип кел деп, бүт бардыгына паланчынын миски кеден баласы бар, паланчы адам кыйналып калган, ошого бергин деп, бүт бардыгыны берип туруп, фабакият минха зухайбатун, кичинекей калып кетти. Бардык 1000 динардын бардыгына айылдын ичиндеги шаардагы алсыздарга, жетимдерге бүт барына бөлүп берди дагы. Факала анфиqi хадиге, аялга кичине катадан шуну да иштетип кой бир жагына деди. Ошентип өзүнүн жумушуна кетти. Аял ойлоп калды, ошого бир кызматчы алып койсок, баягы ойунан дагы деле кайта электи. Андан кийин бир убакта кайра не кылды, күйөөсүнөн кайра сурап калды. Баягы акчаны эмне кылдыңыз дедиле. Ал акчаны ушундай бирөөгө берип койдум, бизге керек болгондо алып келип берет деп койду. Аны дагы садака кылып таштап келиптир, эч нерсеси жок келиптир кайтачы. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сахаба радиаллаху анхулардын жашоодогу эрежеси ушундай эле. Канчалык улуу кызмат берсе, канчалык чоң жол башчы болуп турса дагы, бул дүйнөнүн эч бир нерсесиге карабайт эле. Мына ошондуктан сахабалардай улуу инсандар кайра төрөлө албай, бул ааламга келе албай кыйналып жатат да. Не кылды? Арызданып, жамандап келген адамга кайра 1000 динар берип, ишиңди бүтүрүп ал деп жөнөттү да. Эгер биздин доордо болсо, ушунча берсең кутуласың дейт эле да. Алганга пикир кылат эле да. Сахабалар не кылат? Адилеттүү эле бергенге пикир кылат эле да. Акыбалын уккандан кийин, жок, сага жардам бериш керек экен деп пикир кылат эле. Ушинтип натыйжада эмне болду десе, ушакчыларга кайра зыян болду. Эмнеге? Ушактап Умар радиаллаху анху алып барып, буга 1000 динар бергенге себепчи болуп калды.
Ойлогон жамандык кылабыз деп жыйынтыгында жакшылык кылып койгон билбей калдылар. Эми дагы кыйналат да. Биз буну жамандап барсак, эшо буну сыйлап койду депчи. Жамандап эле койбойсуңбу, сени аны сыйлабайт эле да. Ошол үчүн бир адамдар жамандык кылам деп ушактайт, бирок ал кылганы жайра жакшылык алып себеп болуп калат. Дагы күйө берет ошентип. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эч кимди ушактабайт. Биздин оозубуздан бирөөдүн аты менен аркасынан сөз чыкпасын. Ал падыша болсун, ал кул болсун, ал жөнөкөй болсун, ал бай болсун, ал кедей болсун, аялыңыз болсун, ал душманыңыз болсун. Эч кимди гыйбат кылбайлы. Душманыңыз да гыйбат кылбаңыз. Аллага тапшырып коюңуз. Алла ошолорду Аллах Таала өзү жазалайт. Ошол үчүн биздин оозубуздан сахабаларга окшоп эч кимдин гыйбаты чыкпай турган болсо, гыйбат кылган адамдар өзү кыйналып жүрө берет. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай адилеттүү инсандардан кылган болсун.